На, бисмилладыр. Аллах'ın aşağıya düşün. Ушинтип кетана магнит чыгарабыз аны. Бер болсана. Бисмилла деп. Bismillahirrahmanirrahim. Akçoklar olsun. Kireçeli berekeli olsun. Кыргыз элине, жерине баарыбызга пайда бере турган болсун. Мына. Көрдүңөрбү? Мына титан магнетит деген ушу. Ошону сактап коебаксыз. Мына буюрса. Биринчи өзүбүздүн Кыргыздын титаномагнетити. Муну тазалайбыз. Тазалап туруп, Титандын өзүнчө, темирин өзүнчө кылып, темирин өзүнчө чыгарабыз. Мына кармап турабыз. Ана мына губчатый титан деп, мына морекин чыгарабыз аны. Муну бул жерден биз Кытайдан барып алып келгенбиз. Мына эмелеки электрический жанагы немелерге тендер менен салып, эригенден кийин аны губчатый титан болуп чыгат. Ушунун баасы $8.000 тоннасы. Губчатый титан эле 8.000 тоннасы. А муну биз изделияга жеткизе турган болсок, лист кылсак жанагы немелерге, анда 20.000 тонна болот да. $20.000. Мына ошол эркинде болот, мына урматтуу коллегалар. Биринчи продукциясын ачканда ачабыз. Ошондо эмне деген каалоолор жазганда ошол жерден окуп алыйсыңар аны. Кудай буйрса, баарыбыздын керегибизге жарасын. акчоктой болсун. Жакшылыкта жакшы болсун. Көлдүн губернатору Улан Эшимовго урматтуу агайын туугандар, Гумилев деген орустун бир философ айткан экен, тарых бүгүн жазылат деп. Мына бүгүнкү ошол жерде отурган кишилер Кубат Бейшенбековичтин ручкасы менен тарых жазыла баштады да. Анткени ошо титан чыгара турган заводко барып, биз Урумчиден ары бир 3 саат скоростной поезд менен барып көрүп, өзүбүздүн көзүбүз менен ошол эки титаномагнетитти кантип чыгарса болот экен. Ошону кыргыздар жаза алабызбы, жаза албайбызбы? Ошого канча убакыт кетет экен? Эмне деген бизге адистер керек экен? Ошонун баарына көзүбүз жетти да, көрдүк. Bunun baarı teң эмнеден башталды? Bunun baarı тең урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атайын указы чыкты. Ошо полиметаллдарды, анан сейрек кездечүүчү металлдарды Кыргызстанда изилдөө, чалгындоолорду жүргүзүү, ошолорду кайра иштетүү жана экономикага киргизүү боюнча атайын улуттук чоң программаны бизге урматтуу президентибиз бекитип берди. Анан мына Кыргыз өкмөтү ошонун баарына кириштик. Мына азыр биз ушу Кара-Балта тоо-кен комбинатындагы техникалык экспертизадан баарынан өткөзүп бүттүк. Экологиялык экспертизадан өткөзүп бүттүк. Такыр каралбай калган экен, биз ошол эки жерде хвостохранилищесинин баарында элдер мал жайылып жүрүптүр аякта. Элдер жүрөт экен, кишилер аралайт экен, машиналар өтөт экен дегенде, азыр ошонун баарын курчап, тозуп, бүт жагынан майлап, сүттөп, Кара-Балта тоо-кен комбинатындагы мына ишке киргизгенге азыр даяр болуп калдык да. Анткени бул жерде кичинекей болсо дагы уран менен торий бар. Бул уран менен торий цирконий үчөөнү алып кетишибиз керек бул жерден тазалап, анан болгону калганы мына титаномагнетит калат экен. Ошо титаномагнетитти кайра биз ушу бир 200 мегаватт киловаттык электроэнергиябызды үзгүлтүксүз бере турган болсок, $1 миллиард таба турган болсок, анда буюрса мына бул кенди толук кандуу иштете турган болуп атабыз. Урматтуу мына бүгүнкү жыйындан катышып аткан адистери, сиздер менен бир чоң жумушту баштап атабыз. Мына бизге
запастарды санап берип атат. 8.000 доллардын тегерегинде болуп атат. Мына губчатый титан деп коет. Мына биз атайын көтөрө келгенбиз. Бирөөнү урматтуу президентибиздин атайын кабинетине алып барып коюп койдук. Азыр мына чакадан алып чыгып көрсөттүк. Мына сиздерге азыр бул жерге да алып келсеңер көрсөтөйлү. Ошол жерге чыгат экен дагы титаномагнетитти алып, андан кийин бир определенный температура менен технологиясы менен кимдер бу Ташкомурский полупроводниковый заводко кимдер барса, ошол жерде кандай болуп температура менен кремний өсө турган болсо, бул жер болсо кадимкидей эле эт кайнагандай эле кайнайт экен да. Бир определенный температурасы менен эт кайнагандай, биз эткелин алып койгондой эле бул кайнап өйдө чыккандан кийин анан титанды мына акырын бир жагын алып алышат экен дагы. Мына ушуреки губчатый титан анан 8.000 доллар болуп калат экен тоннасы. Азыр мына биз мына сепарация магнит менен алып чыга турган концентраттарыбызды уже бүгүнкү алып кеткенге даяр болуп атат. Кытайга мына биз Урумчиге барып келген заводдун өкүлдөрү анткени мына 5.000ге жакын машина азыр жөн эле пустой кетип атат. Биз болсо ошону 500 долларга эле Урумчиге жеткизип беребиз дейт. Биз уже буюрса эмдиги жылда өзүбүздүн титанды ала баштасакпы деп атабыз да. Титаномагнетитти азыр уже сырье катары, концентрат катары жиберип турабыз. Кийин анан губчатый мына борекиндей титан чыгарып алсак 8.000 доллардын тегерегинде экен. Бул жерде запастары мына только по Ташбулаку деп атат. Бул жерде 5 участок бар. Биз ушу Ташбулак участогунда туруп атабыз. С учетом С1 прогнозных запасов составляет более 13 миллионов тонн деп атат да. Азыр доразведкасын аягына чейин чыгарабыз. Но учитывая потери при добыче и металлургическом извлечении, примерно 20% остается около 11 миллионов тонн титана деп атат. 11 миллионов тонн титана момундай губчатый кылып 8.000 доллардан эсептесеңиздер 88 миллиард доллар болгон атат да. Мына ушереки Ташбулак участкасында эле полезных ископаемых объемом 100 миллиардов долларов жатат. Мына ушунун баарына урматтуу Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден кийин өлкө өзү иштетет, өкмөт өзү иштетет. Биз көзүбүз жетип турат муну. Технологдорубуз дагы бар. Мына специалисттерди кубат айтып атат, балдардын баарын окууга жиберип атабыз деп. Иштейм деген кишилерибиз бар. Акчанын булактарын дагы биз кыргыз өкмөтү аныктап койдук. Бул булактарын дагы таап, буюрса мына быйыл абдан чоң бир кенди иштеткен турабыз. Бизге эң эле биринчи ушу ынтымак керек болуп атат. Саясий эркибиз бар. Бирок экологияны бузбагыла деп атат. Биздин балдарыбызга калыш керек. Биздин неберелерибизге калыш керек. 1000 жерден бери жашаган кыргыз дагы эле жашаш керек. Мына өзүңүздөр фильмде көрдүңүздөр. Бу жерден наоборот акырын кичинекей калдык болсо дагы уран менен торийди биз алып кете турган болсок, кайра бизди мал жайып бу жерге элдер жайлоо катары колдонуп, мындандарды иштеп кете турган болуп атат да. Айтор абдан мындай сүйүнүчтүү, жакшы нерсе болуп атат. Мына эң чоң Кыргызстандагы кенибиздин ачылышын кыргыз өзү ачып, иштеткенге белсинип, анан ошонун продукциясын кыргыздын экономикасына, кыргыздын элинин керегине жаратайлы деп, мына башында сиздер туруп атасыздар, башында ким болсо баары эсте калат да. Баарыңыздарга рахмат. Баарыңыздар менен чогуу ушинтип тарыхты жарата берейин.